Секом билим берүү окуу борбору жана Элим башчылыгы фонду менен биргеликте Нукат районуна караштуу Кеңеш айыл өкмөтүндөгү Жапар Нышанов атындагы орто мектепте бир адамдан бир көчөт аттуу жашылдандыруу максатында бул жака мажлис менен биргеликте келип ушул мектептин айланасын арчалар, көчөттөр жана гүлдөр менен жашылдандырып жатабыз. Жапар Нышанов атындагы орто мектебинде аябай жакшы иш-чара өткөрүлүп жатат. Анткени мамлекетибизде дагы март, апрель, май айларынын 3 айлык коттондуруу айлыгы жарыяланган. Ошол максатта биз Элим башчылыгы деген кайрымдуулук фондго кайрылып, ыктыярчылар тобун чакырганбыз. Ал балдар келишип, биздин мектебибизге арчаларды, гүлдөрдү эгип беришип, өздөрүнүн инициатива көтөрүшүп, жакшы иш самалыкты башташты. Андыктан биз ушул ыктыярчылар тобуна ыраазычылык билдиребиз. Албетте мектеп ушундай жашыл, көпкө бөлөнгөн мектеп болсо, бул жерден өсүрүлүп чыккан балдар дагы билимдүү жаштар болуп, өз мекенине, өз элине кызмат кылган балдардан болот деп ишеним билдиребиз. Ал эми ыктыярчылар тобуна терең ыраазычылык билдирип, алдыдагы койгон максаттарына жетип, ийгиликтерге жете беришине тилектешпиз. Assalamu alaikum. Биздин жоомарт, берешен, кайрымдуу демөөрчүлөр, кайрым достор. Бүгүн сиздердин колдооңуздар менен албетте Нукат районунун Кеңеш айыл өкмөтүнө караштуу Жапар Нышанов атындагы орто мектептин бүгүн айланасына кооз арчаларды, кооз гүлдөрдү отуруп жатабыз. Ыктыярчыларыбыздын жардамы менен, ушул мектептин окуучуларынын жардамы менен, албетте ушул акчаны бүгүнкү колдогон Секом билим берүү мекемесине жана Farmland компаниясынын жетекчиликтерине, жааматына терең ыраазычылык билдиребиз. Буюрса ушул мектептин айланасына отурган арчаларыбыз жашылданып, өсүп, айланасындагы гүлдөр гүлдөп, ушуну көргөн ушул мектептеги биздин билимдүү окуучуларыбыз маданий эстетикалык жактан дагы жакшы бир багытка бурулат деген чоң ишеничтебиз. Колдогон баардык демөөрчүлөргө ыраазычылык билдиребиз.